Ар бир адам каалай турган сыйкырдуу сөз. Дейл Карнеги. Сиз чыр-чатакты токтотуучу, жакшы маанай жаратуучу, башкалар сизди кунт коюп угуучу сыйкырдуу сөздүн ээси болууну каалайсызбы? Анда келиңиз. Мен сиздин бул каалооңузга эч кандай каршылык көрсөтүп жатканым жок. Мен дагы сиздин ордуңузда болгонумда дал ушундай кылат элем. Деген сөздүн өзү жетиштүү. Себеби ар бир адам өзүнүн каалоолорунун курмандыгы. Эгер адам себепсиз жинденген, жакшы пикирлей албай турган болсо, бул нерсе ал адамга дагы да катуу каршылык көрсөтүшү керек экен дегенди билдирбейт. Аны дагы түшүнүңүз. Ага жакшы ой пикир айтып, көңүлүн алууга урунуңуз. Түшүнбөдүңүз менимче. Анда уландысын кунт коюп угуңуз. Джон Гофф бутунда араңдан зорго турган мас адамды көрүп мындай дейт. Кудай мага ырайым кылганын кара. Анткени мен дагы ошол мастын ордунда болушум толук мүмкүн эле. Мистер Юрук акшынын биринчи антрепренеры. Ал Шальпен, Альсидора, Дунсан, Анна Паулова сыяктуу көрүнүктүү жылдыздардын антрепренери болуп иштечү. Юрук жылдыздар менен иштегенде ушул нерсени түшүндү. Алардын мүнөзүнүн татаалдыгына карабай, көңүл айтып туруу зарыл экенин. Ал Шляпин менен ар дайым келишпей калган 3 татаал жол бар экенин билчү. Шляпиндин концерти коюлуучу күн келди. Шляпин түштөн убактысында ага телефон чалып, "Юрук, мен сыркы болуп жатам. Тамагым бир аз ооруп турат. Бул кечте ырдай албасам керек." Юрук болсо аны менен тартышып да олтурган жок. Ошентип ал Шляпиндин алдына жөнөдү. Жана бөлмөсүнө бир канча көңүл айтуучу сөздөр менен кирип барды. "Кандай өкүнүчтүү, менин байкуш досум" десе. "Албетте, сиз ырдай албайсыз. Мен азыр барып, келишимди жокко чыгарып келемин. Албетте бул бизге 2-3 миллион долларга түшөт. Бирок бул сиздин аброюңуздун алдында эч нерсе эмес." Шальпен чукур дем алды. "Балким сиз бир аз убакыттан кийин кайра келеттирсиз. Саат 5-терде кириңиз. Балким көрөбүз. Абалым өзгөрүп калышы мүмкүн." Кудум ушул сахна саат 5-те дагы кайталанды. Жана дагы "Юрук, саат 7-де кабар ал" деген жыйынтык менен жыйынтыкталды. Саат 7:30-да Шальпен бир шарт менен макул болду. Ал шарт Юрук сахнага чыгып, Шальпен шамалдаганын айтуу. Албетте Юрук аны сахнага чыгаруу үчүн жалгандан убада берет. Адамзат ар дайым көңүл айтып, пикирин колдоосу үчүн күчтүү муктаждык сезет. Мисал үчүн кичинекей бала колундагы жараатын көрсөтүп, ага жакшы көңүл айтуусун каалайт. Чоңдор да ушул сыяктуу өздөрүнүн ооруларын, бактысыздык жолу болбой калгандарын айтышат. Ар бир адам өзүнүн чыныгы же ойлоп тапкан кайгыларына, башка кишилердин боор оорушуна жана көңүл айтуусун каалашат. Сиз адамдардын көңүлүнө жол табууну кааласаңыз, кезектеги эрежеге амал кылыңыз. Башкалардын ой пикирлерине жана каалоолоруна макулдугуңузду билдирип, көңүл айтыңыз. Бул нерсени радиодо жасайт, кино жасайт. Эмне үчүн сиз аткарбайсыз? Көңүл буруңуз. Бир канча жыл мурда Филадельфия жалаанын объектиси болуп калган. Бул гезитте жаңылык жана жарнама аябай көп деп айып тагылган эле. Акырында гезит жөнүндө таркаган бардык кептер жокко чыкты. Бул нерсеге кантип жетишишти? Гезиттен ашыкча жарнамалар алынып, калган бөлүгү топтолуп, китеп түрүндө басылып чыкты. Ал бир күн деп аталып, 301 барактан турат. Адатта бул көлөмдөгү китеп $2 турчу. Бирок андагы маалыматтар баягы 2 центтик гезиттен алынган болчу. Бул китеп чыгышы менен гезитте кызыктуу макалалардын көп экендиги дагы бир жолу далилденди. Китеп кызыктуу жана өзүнү тартып алуучу жагы менен жогорудагы окуяны жокко чыгарды. Сиз өз ишиңизде кызыктуу сахналарды коюшуңуз да керек болот. Жумушуңуз аракетчил, кызыктуу жана драмалуу болушу зарыл. Сиз инсценировкалардан пайдаланыңыз. Адамдардын көңүлүн тартуу үчүн ушул нерселерди жасаңыз. Өз ой пикириңизди жөнөкөй кылып бериңиз. Аларды түшүнүп алуу жана айырмалоо жеңил болсун. А бирок эч нерсе таасир этпесе, бул ыкманы колдонуп көрүңүз.
Чарли Швабтын кол астында бир цех башкаруучусу иштечү. Анын цехи планды эч качан толтурбайт эле. Кандай кылып сиздей адам планды толтура албай жатасыз? Деп сурады Шваб. Билбейм, жумушчуларды мактап, уруп, сөгүп, коркутуп да көрдүм. Баары бекер. Шваб жумушчулар кезек алмашууга жакын убакытта цехке барды. Биринчи жолуккан жумушчуга "Бүгүн канча өндүрүш чыгара алдың?" деп сурады. 6 даана. Ал жоопту уккан Шваб бор менен полго чоң кылып 6 санын жазып чыгып кетти. Ал эми кечки нөөмөттөгү жумушчулар бул эмнени билдиргенин сурашканда, "Бүгүн жетекчи келген эле. Канча товар өндүргөнүбүздү сурап, ушуну жазып кетти" дешти. Эртеси күнү Шваб цехке кирсе, кечки нөөмөттөгү жумушчулар 6 санын 7ге алмаштырып кетиптир. Күндүзгү жумушчулар келип, "Эмне, кечинде иштеген жумушчулар бизден күчтүүрөкпү?" деп ойлоп ишке киришти. Ошентип иш күнүнүн акырында полго 10 санын жазып кетишти. Кыскасын айтканда, жумушчулар мына ушундай темп менен иш аткарып, цех күчтүү, кирешелүү цехке айланды. Муну Шваб мындай түшүндүрөт. Адамдарды кандайдыр бир ишти аткарууга үндөө үчүн жарышуу, атаандаштык сезимин ойготуу керек. Жарышуу үчүн болсо алгач чакырык ташталат. Ооматтуу адам ар дайым оюнду жакшы көрөт. Ал эми оюн адамдын эмнеге даяр экенин көрсөтөт. Жеңүүгө мүмкүнчүлүк пайда кылат. Башка адамдан ашуу өтүү, андан жогору экенин далилдөө ар бир адамга тийиштүү сапат. Бирок айыпсыз инсандын өзү жок. Ошого карабастан инсанга жасалган катасынын көрсөтүүчүсү болсоңуз, мындай кылып баштаңыз. Кевин коллежинин президенти болуп турган убакта менин бир досумду ак үйгө чакырышты. Ал президенттин бөлмөсүнүн жанынан өтүп жатканда, президенттин катчысына мындай деп жатканын угуп калдым. "Бүгүнкү кийимиңизде сиз аябай сонун жана сулуу көрүнөсүз." Бул эң жакшы мактоо эле. Ал сөздү уккан кыз уялганынан кызарып кетти. Ошондо президент мындай деди. "Уялбаңыз, мен муну жөн гана сиздин тандооңузду колдоо үчүн айттым. Эми болсо тыныш белгилерге көңүл коюшуңузду суранат элем." Анын бул ыкмасы эң сонун эле. Бизге ар дайым жагымсыз сөздөрдү мактоо аркылуу угуу аябай жагат. Буу компаниясынын башкаруучусу То мындай дейт. "Биздин фирма Филадельфияда чоң имарат куруу буйртмасын алган болчу. Бардык иштер план боюнча барат да. Имарат бүтөйүн деп калган болчу. Бирок келишим түзгөн фирмалардын бири фасад үчүн бронзадан жасалган орнаменттерди өз убактысында жеткирип бере албастыгын билдирди. Бул нерсе канчалык чоң өлчөмдө зыян алып келишин айтып телефон чалсак, эч кандай натыйжа бербеди. Ошондо мен Нью-Йоркко жөнөдүм. Фирманын президентинин алдына кирип, ага мындай дедим. "Билесизби, сиздин фамилияңыз Бруклинде жалгыз гана экен." Президент аны билбегенин айтты. Мен ага телефондор китепчеси тууралуу билгенимди айтканымда, ал дагы китепти көрүп чыгып, буга ишенди. Натыйжада ал өзү үй бүлөсү жөнүндө сүйлөп кирди. Президент сөзүн түгөткөн соң, мен ага анын фирмасы бул жаатта эң алдыңкы экендигин, өндүрүлгөн товардын сапаты жогору экендигин айтып мактадым. Мен бул нерсеге жетүү үчүн өмүрүмдү арнадым, деди ал. Жана мени фабрикасын көрүп чыгууга чакырды. Фабриканы саякат кылып жүрүп, мен ишти дагы да алдыга жылдырууга чоң мүмкүнчүлүк бар экендигин, машиналардын аябай сонун экендигин айтып өттүм. Ошондо президент кээ бирки машиналар анын демилгеси менен келгенин жана алардын иштөө принциптерин түшүндүрүп берди. Саякаттоо президент мени үйүнө түштөнүүгө чакыруусу менен ошентип жыйынтыкталды. Мен ошол мезгилде да келишимдин себебине өтүүгө шашылбадым. Үйдөгү түштөнүүдөн соң президент мындай деди. "Эми ишке өтөлө. Мен сиздин келишиңиздин максатын билем. Бирок жолугушуубуз мынчалык жагымдуу болот деп ойлогон эмес элем. Сиз Филадельфияга кайта берсеңиз болот. Мен сизге убада берем. Башка жумуштарды токтотуп болсо дагы сиздин буйртмаңызды убагында жеткирип беребиз." Ушул нерсени эстен чыгарбаңыз. Инсандын нааразычылыгын пайда кылбай туруп өзгөртүүнүн эрежеси маекте "сеники туура, эң сонун" деген керемет сыйкырдуу сөздөр менен баштаңыз. Макаланы кыргыз тилине которуп,
көркөм окуган Азамат Байетов. Биздин каналды күзөтүп барыңыз. Кийинки бөлүмдөрүндө чыгуусун кааласаңыз, анда төмөндө ой пикир калтырыңыз. Ийгилик сиз менен болсун.